Жумгал району Борбору Чаек айылдын эт комбинаты тарабында 2 июнда болжолду саат 18:30 чамасында жаап өткөн жамгырдын кесепетинен бир канча турак жайларды суу кап кетти. Алардын бири Рыспек Бакаевдин үй бүлөсү учурда үйдүн полунан дагы да болсо сууну ташып бүт албай бара. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин маалыматында каналдан суу ашып, Кашкатерек жана Майкоктуу тилкесинде жайгашкан 5 турак жайды жана 16 чукул үйдүн королору суу каптаган. Аталган айылга түзүмдүн ыкчам тобу 20 чукул куткаруучу айыл аймактан 2 жүктөгүч унасы менен 1 экскаватор жана жергиликтүү тургундардан 60 чукул киши тартылып, сел агымынын угун буруга үйлөрдү коргоп калууга жан талашышкан. Алардын аракети менен суунун нугу бурулуп, 3 үйдүн ичи тазаланды. Тазалоо иш-чаралары бүгүнкү күнгө чейин улантылып келет. Күн болот. Мына бу жерде бассаңар, бас көрбөй атасыңар. Тегде өлүктөр жатат, шприцтер жатат. Өзүңдө көрөсүңөр. Кичинекей балдарыбыз бар. Атыбай келген жаратылыш кырсыгынан улам турак жайларына жашоого мүмкүнчүлүк болбой калган тургундарга өкмөт тарабынан кандай жардамдар берилет? Учурунда үйлөрүн мамлекеттик камсыздандыруу уюмуна камсыздандырышып, өз убагында каржыларын төгүп турган тургундарга кандай колдоо көрсөтүлөт? Аны алдыдагы убакыттар көрсөтөт. Андай дейли десек, аталган сел алган тилкелер жана кооптуу каналдар менен сайлар учурунда өзгөчө Кырдаалдар министрлиги тарабынан кооптуу деп бекитилбегенине таң берсек болот. Тиешелүү адистер бул сайлардан сел жүрүп кетерин билген жокпуз деген таризде жооп кайтарышты. Эмне болсо дагы бул кырсык, бирок абалды оорлоштурбай, өз убагында алдын алуу иштерин так жүргүзүп коюшса, мындай абал жаралмак эмес. Анысы аз келгенсип Майкоктуу таштанды жайын да сел алып кеткен. Анын арты менен айылга таштандылар да бир топ эле каптап кетти. Бирок аталган тилкеге өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин өрт куткаруу кызматы кеңсесин салып алышкан. Так ушул таштанды жайын алдынан орун алган. Мындайда да суроо туулбай койбойт. Эмне себептен сел жүрүп кете турган жайга кеңсе салынып, ал эми аймактар өз убагында алдын албай калган. Саат 6-лар чамасынан кийин катуу жамгыр жаап, жаан кесепетинен Кашкатерек айылынын тоо тарабынан сел жүрүп келди. Үйдө отурганбыз баарыбыз, бирок сел жүрүп келгенде эле баарыбыз эле чуркап чыктык. Чыгып аябай катуу келгендиктен айылды каптап келип, айылдын ичинен ушуну көрүп атасыздар, менин үйүмдө каптады. Үйүндө каптагандан биринчиден сарайым кулады. Үйдүн ичине суу толуп, ошол учурда сразу эле кыян сел жүрүп келгенде МЧС келди, район жетекчилери келди, айыл өкмөттөр жүрдү. Ошо МЧСтин жардамы менен таң атканча суу мына сиздер көрүп тургандай могуга чейин келген, ийиске чейин келген суу турду. Ошону МЧСтин жардамы менен кызматкерлерине рахмат. Ошо таң атканча сууну сордуп беришти. Жетекчилери да турду таң атканча райондон. Анан өзүңүздөр көрүп аткандай бул табигый кырсык экен. Айттырбай экен, ушу айлапада жүрдү, жардам беришти баары. Анан ушу таңга жок ушу баарын тозоп эмет жардам берип кетишти. Район эмелерине, МЧСке кызматкерлерине рахмат. Азыр ушу ичин көрүп берсеңиз кандай? Мына мындай басасыз. Бул 5 комната үй. Беременкасы менен, могу прихожкасы менен 6 болот. Мына көрүп атасыздар. Могу сарайдын көргөнүнө деңгээлин көрүп турасыздар. Бүт кулады. Мына суу деген могу биз мындай карап койсоңуз, могу буяка тартып койсоңуз, мына суу могу лапата турган гараж машинеге жетпегенмен ушул тизеге чейин келди, шээрге чейин. Ушундан келген суу баа айлапаны бүт каптап келип, сүрүп келип турган мындай кайра үйдү көчтө каптап, үйүм ичи суу толуп, повриккен азыр ичине киргенде көрөсүздөр, повриктен чыкты. Сарайды көрдүңүздөр кубалаган. Анан суу ушу таң атканча МЧСтин жардамы менен сордуруп, могу эшин алып тазаланганы, могу эшин алда ушундай лак болчу. МЧСтин балдары көчө түшкө чейин тазалап берип кетишти. Рахмат. Бүткөндөн кийин да жардам беришти түшкө чейин. Мындайдан караганда мына суу деген могу фундамент жарылганды көрүп атасыңар маңдайында үйдүн. Ушундан эметсеңер болот, суу могуга чейин келип, белгиси турат, өйдөккө чейин келип, ашып ташып фундаменттер түштү. Эзили 3төн кирпиче кетти. Мына бияка көрүп Бул эми мына чынына келгенде түн ичинде тияктан суу жана мен сиздерге көрсөткөндөй, тиги эшин алман өйдө бери суу кепкен. Мына могу повриктерди жаңыдан сыйрып аткан. Бүгүн да 3 күн болду, 3 күндөн бери кургай элек. Лак бойдон турат, көрүп атасыздар мына. Азыр өзүм аракет кылып эметип аткам. Бүт немеси менен.
Мынакей биягында да көрсөңүздөр болот. Мына биягында моундайынан лак болуп, суусу дагы эле мына нымы кетирет, дагы керек болсо 3 күн болуп суу кетет. Мына моуга чейин суу ашып, бул сыртка чыккандан үйдүн ичинде окатын баарын сыртка чыгардым. Биягы жарылды, көрүп атасыздар. Тигине бурчтан эле жарыкпай неде тартсаңыздар болот. Могу туш кесемеде болуп калыптыр, аяктан да жарылган. Мына могу 3 күндүк эме кургай элек. Бүгүн 3-күн болот. Шланги салып, соруп, таң атканча чыгарып атты тиякты көчтө. Бул терезеден алып, шлангилерин. Биягында ошондой эле болду. Бияктан шлангысын алып, эки пожарный машинеси кеч таң атканча эртемеки 7ге чейин иштеди. Bunun aldığı geminde kança 1 metre? Андан да көп болчу да ошону карабайсың. Могу лакты карабайсың, канча эмеде атат кургай элек. Анан айыл өкмөтүнөн да жүрдү, айыл өкмөтү өзү жүрдү таң атканча. Машинесин алып келип алдагы эметип 3 машина менен бир водовоз алып келип, анан жана мындай кичинекей эмелери бар экен. Тиги соргучтар бар экен, не деп койчу эле? Суу соргон. Ошолордон да экиден коюп, бул жактан терезеден салып, эки жагынан салып, эшиктин деңгээлинде мына ары көрүп атасыздар, тиги суу тизиден турду. Ошончо турулгандан тигинен ар жакты тартып койсоңуз болот, тиги заборунун фундаменттерин жарып, сууну ошака ашырып, бу жерде лотобус бар, күчү арыктап коет. Ошо күчү арыкка тиги сууну салышты, шлангилер менен тигинде эки-экиден коюшту. Мына азыр эле жакшылап тартсаңыз болот, суу турат, карачы, көрдүңүзбү лайды, лакты. Бияк ушундан ашкандан анан ушуга чейин токтоп, ушу МЧСнин кызматкерлери менен рахмат, ошолор болбосо бул такыр эле куламак суу. Анан баягы камсыздандыруу фонду бар эмес беле? Катталдыңыздар беле? Үйүм эми чынын айтканда 3 жылдан бери камсыздандыруу болчу. Мына бүгүн барып тиешелүү документтерин тапшырып келдим. Анан эми мамлекет тарабынан эч кандай деле эчтеке айта албайм, билбейм, баардык эме кылды. Телевидениеден чалыптыр, ага тартып аны да жибердим Бишкекке. Өздөрү чалыптыр, телефонубузду алып. Анан аларга өзүбүздүн могу Азыр бул жерге жашоого деле кооптуу болуп калды. Кооптуу болуп калды. Азыр эми азыр бул мындай сыртынан тигине үй чоң үйдү көрсөткөнү менен балдарым жаш. Анан бул эми кандай болот? Бул азыр 1-2-3 күндө кургаган эме 2-3 кирпич мисалы сынын бойдон турган эме бир күн кулап да кетиши мүмкүн, коопсуздук болот. Ошондуктан үйгө баарын окатымды чыгарып коюп жашаган жокмун. Эми үй жашаганга деле туруксуз болуп калды окшойт. Мына видеодон көрүп атасыздар өзүңөр баарыңар эле. Мен быйыл 48ге чыгам августта. 2 бала, 2 кызым бар. Өзүм деле иштебейм. Ушу үйдүк жакшы дыйкан чарба, кичине ошо огородубуз бар, мына көрүп турасыздар. Ушу менен эле кызмат кылабыз. Картошкамды бүт каптады, көрүнбөй калыптыр, бүт жалбырагандай жакшы болуп чыгып келатканда. Могу шкаласыма кирди, могу үйүмө кирди, алма шак тамдын арты бүт. Тамдын немесине чейин келтирип, фундаментине чейин. Фундаменти көмүлүп калыптыр. Андан ашып фундаменттен анан бери көрсөй там могу үйгө кириптир. Канча жаштасыз сиз? Менби? Мен 67-де. Кимдер менен турасыздар үйдө? Мен үйдө балам бар, келиним бар, 2 неберем бар. Ошо. Анан баягы сактанууда кандай болдуңуздар? Кандай абалда болдуңуздар? Сактанууда менин кызым бар, үйөсү менен кичине колдо 2 коюбуз бар болчу. Аны да бирөөдөн алганбыз. Ошону жайып келейин деп, бияк кеткен балам болсо, биякта үй ашып жакта бир балдардын жанына кеткен. Анан эле эшикке чыгып неберемди алып эшикке чыксам эле бояктан бирөөлөр суу ашып атат, тамдын артын каптады, тиякты каптады деп эле эметкенден көпүрө жакка барсам айланайын бир сумдук. Ага чогулуп мындай чоң киши түшсө да өлчүдөй экен. Анан эле кызым айтат, биз мал жайып жүрсөк, могу кашка теп жактан келдик, бирдемелер шылдыртап эле келдик. Бүтүп карай салса эле толуп тура сайдын ичи толуп тура эле момтуп келаптыр эк. Баягы жүрөк түшкөн бойдон 2 койду айдап алып барам. Кичинекей момда мындан угусун жетелеп алып
эки жолдошу олар төстү карай чыгып дагы өстөрүн аман алып качыптыр да ошол так ошол суунун жанында экен да сайда жүрүштү мал жайып. Сиздер каяка качтыңыздарбы? Мен ошо муну неберем жетелебешке чыган ошо көпүрө жакка барсам эле толтура ачык. Анан муну бекем кармалып кокой могу астыңкы үйдү каптап атат. Бул кошунамдын үйүн каптады. Наркы өзү жакта да бир бала ооруп Урсулан деген анын үйүн каптады. Бир шумдук айданан элдин баары бала бака кошуна колуң балдардын баары бирден күрөк көтөрүп эле өйдө карай чуркап жүрүшөт келип ошону эптеп үйүбүздү аман алып калалы деп. Кыңыздарбы негизи? Колдун алдын карасак могул жерде бар экен суу карышты мына могунун ачты бул жерде бар экен суу. Анан бул эмес кетпесин деп жапкан жокпуз ачык бойдон турат ушул. Дагы деле бар экен, Дагы бар ным, дагы бар ным бар. Кургай эле ушул. Карадым, аштырдым, моякка да кирсе го десем жок, бияка мурун дагы бир жылдарда дагы ушундай болгон, ошондо кириптир албосо катып немет калыптыр. Анан өкмөттөн кишилер келиштиби? Эмне кылышты? Эмне жардам беребиз дейт? Өкмөттөн жардам деле немет алган, билбейм, аны айта алган айтышкан жок. Иши кылса көтөкчө чогулуш болду, айыл өкмөттүн иши келди, аким келди. Тети военкоматтан ылдыйраак жерден жыйнаш болду. Айтты үйүбүздү суу каптады, тамыбыздын фундаменттери көрүнбөй калды, картошка чыгып келаткан картошкасы белчеден баткак болду. Эмне деген эме болот деп айдан билбейм кандай болот деп айттык, айтсак колубуздан келген немелерди эметебиз, анан тиги үйдө эле коюшту. Учурда ошол сел алып кеткен жанагы суу ташкынга алып чыккан ушул каналды учурда Жумга райондук суу чарба башкармалыгынын техникалары жана ошондой эле кызматкерлери иштеп жатышат. 2026 жылы 2-июнда ушул айылдан биздин тааныштар звонить этти, силердин сууңар ташып атат деп. Биз ошол убакта жетип келдик, келип карасак биздин суу эмес экен, Кашкар теректен кыят түшүп ушул арыктан аябай ашып атыптыр. Ушул айылдын жергиликтүү элдери бүт баардыгы чыгып, ар кайсы жерден жырып, биздин ошо начальнигибиз өзү кошо келип, МЧСтен да 2 кызматкер келип ушул жерде жүрүштү. Биз ылдый барып, өзүбүздүн 4 участканын балдары 3-4 чогулуп, ылдый жагын биз сактап калдык. Айтайм Айкенин поворотуна чейин чоң көпүрө бар, ошол көпүрөгө чейинки мусорларды убагында алып, ылдый жагын сактап калдык. Өйдө жагын болсо биздин погрузчик келип өзү ачып, убагында сууну жырып, арыктарды аман алды. Азыр ушул эме баягы жырган арыктарды кандай абалда, азыр кандай кылып атасыздар? Эмне жумуш кылып атасыздар? Азыр эми ушул жерден дагы ушундай кокустук болуп суу келип кала турган болсо, могул жакка ачып ийе турган чоң сооружение куруп атабыз. Ошол элдерге да рахмат, өздөрү келип объекттерин алып келип берип атышат. Кээ бирлер келип кол күчүн жардам берип атышат. Ошол